Салам қыздар, қандайсыңар? Азыр мен силерге кабинеттен заказыңарды кантип төлөш керек ошону көрсөтөм. Биринчиден бул силердин кабинетиңер. Оң жактагы человечектин значогун басабыз. Мына бул силердин кабинетиңер. Кабинетке киргенден кийин биринчиден мой счетуңарды текшересиңер. Акча түштүбү, түшкөн жокпу деп. Мына мой счетто акча турат. Доступно деген бул силердин счетуңардагы акча. К оплате деген силер заказыңарды ушунча заказ төлөшүңөр керек. И кэшбэк бул деген силердин счетуңарга скидкаңар түшүп калган, ошого акчаны кэшбэк дейбиз. Анан бул жактан ылдый түшсөңөр, мына бул жакта заказдарыңар турат. Кайсы заказдар төлөш керек? Мына менин 2 заказым бар экен. Ушул жактан деле төлөп койсоңор болот. Мынакей доставлен деп турбайбы? Ошо заказдын номерин басабыз. Номерин бассаңар эле бул жакта уже заказыңар чыгат, эмне заказ кылганыңар. Ошонун астын жагында эле мынакей көрүңөр, перейти к оплате деген бар. Ошону басып койсоңор болот. Мынакей ушинтип анан бул жактан сурайт. Мынакей силердин счетуңарда мынча акча бар экен, мынча сом төлөш керек деп ушуну басып койсоңор, мынакей подтвердить оплату. Мына все, заказ төлөндү. Мына көрдүңөрбү? Заказ оплачен деп чыгып турат. Биринчи способ ушундай. Экинчи способ үчүн силер мои заказыга кирип карасаңар болот. Мои заказыга киресиңер, ылдый жакка түшүп, мынакей бул жакта менин заказдарым. Анан кийин мындай кылып көрүңөрбү? Автозаказ төлөнө экен. Мынакей оплатить деп туруп кара болуп турбайбы? Ошо кнопканы эле басып койсоңор, счетуңарда акча бар экенин көрдүңөр. Эми бул жакка келип оплатить дегенди басып койсоңор, мынакей бул жактан дагы кайра да бир жолу оплатить и подтвердить оплату кылсаңар эле болду. Мына заказдарыңар төлөнүп калат. Заказ төлөнгөнү кантип көрүнөт бизге? Мына биз деген мои заказыга киргенде жанакындай кара кнопка чыкпай калат, оплатить деген. Мынакей көрдүңөрбү? Мынакей оплатить, сумма к оплатенин жанында оплатить деген уже эме жок. Экөөнүн ортосунда көрдүңөрбү? 2 столбиктин ортосунда кара оплатить деген эме кнопка жок болуп калды. Значит, бул уже заказ төлөндү. Заказдарыңар төлөнүп калды. Ошондуктан уже спокойно чыга берсеңер болот. Корзина автозаказга кирип, бул жактан дагы мынакей заказдарыңарды карап койсоңор болот. Мынакей бул жакта дагы эмелер бар экен, заказдар. Ушинтип заказдарда дагы карап койсоңор болот. Эгерде бул заказды заранее төлөп салайын десеңер, анда мону басасыңар. Мынакей количество дегенди басканда көрдүңөрбү? Кара кнопкалар күйүп калды. Анан мону объединить в заказ кыласыңар. Анан кийин объединитти басканда мынакей бастык. Бул автозаказдагы эме корзинадагы заказ азыр тигил жакка чыгып калат. Мына бул уже бул жакта корзина автозаказыда. Мынакей кайра кирсем, заказдар жок. Көрдүңөрбү? Азыркы эле автозаказды биз башка жакка алып койдук. Мынакей эми ылдый түшсөк, мынакей жанагы автозаказыбыз бияка кара болуп чыгып калды. Көрдүңөрбү? Ошондуктан силер автозаказды заранее төлөйм десеңер, ушинтип объединить кылып басып койсоңор эле заказыңар бул жакка чыгып калат. Анан как обычно төлөп койсоңор, балдарыңар жана шакка керектүү суммаңар ушул жакка кошулуп кете берет. Ошо кыздар, ушинтип үйрөнгүлө.